Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы кескин түрдө кымбаттады. Мисалы, АИ-92 үлгүсүндөгү күйүүчү май жыл башынан бери 30%га кымбаттаган. Айдоочулар күйүүчү майдын кымбаттыгын айтып, бир нече рет наразычылыгын билдирип келишет. Андыктан биз бүгүн бензиндин баасына жарандык көзөмөл жүргүзөбүз. Сабыржан Капаров 15 жылдан ашык убакыттан бери такси кызматында иштеп келет. 15 жыл аралыгында күйүүчү май ушул жылы эң жогорку наркта сатылып жатканын айтат. Ошондой эле такси кызматындагы айдоочулар пайда таппай жатканын кошумчалады. Быйыл айрыкча кымбат, аябай эле кымбат болуп атат. Элдерге деле неме болуп атат, азыр оор болуп атат. Чыккандар айтат, эмнеге кымбат алып кетесиңер, эмнеге кымбат болуп атат, сенаңар деп. Ama ayla yok, kımbatırak alıp barıp atабыз biz daha. Azı 50 сомдук жерге 100 сом desең, бардыгылы айтышат экен, эмнеге мурун 50 сом эле келчип коет деп. Азыр элдер ошондой болуп атат. Бизге деле кыйын болуп атат азыр. Эми күнүмдүк тамак болуп атат да. Бир жыл мурда жакшы эле да, арзан эле. Анда кичинеден неме болуп атат, өзүбүзгө да калат эле. Азыр эми 2-dan 3-danга иштеп кетти, айла жок. Акыркы убакта күйүүчү майдын наркы кескин түрдө кымбаттап, айдоочулар нааразычылыгын билдирип келишет. Учурда АИ-92 үлгүсүндөгү күйүүчү майы 56 сомдон сатылууда. Айдоочулар тапкан кирешеге караганда бензинге көбүрөөк чыгым сарптап жатканын айтышат. Бийлик өкүлдөрүнүн көңүл буруп, чара көрүшүн суранышат. Арзандатса жакшы болот эле бензиндичи негизи. Бүт эле атасынын башыгы болду азыр. 70 сом болот деп атат, эми ошого чейин барса керек. Азыр 57 сом, 58 сом болуп калды. 35 сом, 33 сомдон койчу элек. Арзандатса бизге дагы жакшы да. Жол кирелер дагы түшөт. Кыйналбайбыз. Ошол арзандатыш керек өз негизи. Ошо бийликтегилерге жеткирип койгула да. Налогту төлөйбүз убагында, патентти алабыз, соцфондду алабыз, дагы эмне кереги бар? Арзандатсын да бул бир жагынан. Бензин өткөн жылы 38 деп паталога. Бу ел 57 сом, почти 58 сом. Бензин арзан болсо, жүргүнчүлөр ham арзан барса жакшы да. Азыр биз деле кыйналып атабыз, эл деле кыйналып атат. Ошол бийликтегилер ишине карап арзандатып койсо жакшы болот. Экономисттер күйүүчү майдын кымбат болуусу Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө болуп жаткан көрүнүш экенин айтышат. Күйүүчү майдын кымбатташына доллардын курсунун көтөрүлүшү да бир себеп. Биздин негизги стратегиялык партнерибиз болгон ошол Россия Федерациясы анан Казакстан менен жаңы келишимдерди түзүш керек. Азыркы мамлекеттер аралык саясатты биз көрүп атабыз да. Ошол эле Казакстан, ошол эле Россия бизге мындай баштагыдай оң көз менен карабайт атат. Ошонун ичинде биздеги жалпы анын ичинде ошол күйүүчү майларга болгон баанын өсүүсү дагы кандайдыр бир деңгээлде таасирин берип атат да. Ошондуктан бул маселени чечиш керек. Ал эми айдоочулар эле эмес, жалпы автоунаанын ээлери бүгүнкү күндө баанын кымбатташына, кескин кымбатташына аябай эле нааразы болуп атат да. Аны биз байкап турабыз. Баа мындан кийин дагы эгерде ошол чечүү жолдорун издебесе, мындай кескин кадамдарга барбай турган болсо, баа дагы көтөрүлүшү мүмкүн. Нефтетрейдерлер жакынкы 2 айда күйүүчү майдын баасы 6-10%га көтөрүлүшү мүмкүн экенин айтууда. Нефтетрейдерлер республикадагы оор социалдык экономикалык абалды эске алуу менен баа саясатын турукташтырууга аракет кылып жатканын айтууда. Июнь-июль айларында Россиялык заводдордо бензиндин тоннасы $70, дизель майыныкы $60 кымбаттады. Бул күйүүчү майлардын 1 литринин үстүнө 5 сом 5 тыйын жана 4 сом 2 тыйын кошулат дегенди түшүндүрөт. Өлкөдө эң көп өнүккөн транспорттун түрү автоунаалар. Мындан улам Кыргызстанда күйүүчү майдын жылдык керектөөсү 1,5 миллион тоннага чейин жетет. Ал эми күйүүчү майды болсо Орусиядан импорттойт. Өлкөдө күйүүчү май кескин түрдө кымбаттады. Ош шаарында күйүүчү майдын баасы бир нече күндө эле 56 сом 50 тыйынга көтөрүлдү. Кыргызстанда бензиндин баасы бир жыл аралыгында 25 сомго кымбаттады. Маселен, 2020 жылдын ноябрь айында АИ-92 бензини 31 сом 7 тыйындан сатылган. Статистикалык маалыматтарга таянсак, 2019 жылы 1 миллион 300 миң автоунаа каттоого турган.
Ал эми өлкөнүн түштүгүндө 500 миңден ашуун унаа бар. Кыргызстандын түштүгүн бөлүп караганыбыздын себеби бул аймакта бензин бир топ эле кымбат сатылат. Эми орточо бир күндө 500 миң унаа 5 литр бензин сатып алса, 2 миллион 500 миң литр күйүүчү май сатылат. Эми аны ишкер сунуштаган 56 сомдон эсептесек 140 миллион сом болот. Бул түштүк аймагындагы май куючу бекеттердин бир күндүк кирешеси. Антимонополияга каршы агенттигинин берген маалыматы боюнча, Россиядагы мунайды кайра иштетүүчү заводдорунда июндан баштап күйүүчү майдын тоннасы кымбаттаган. Августта бензиндин баасы көтөрүлүшү мүмкүн экенин эскертишти. Жылдын башында ушул 92 маркасындагы бензин ошол нефть чыгаруучу заводдун өзүндө $300 тоннасы болгон да. Бүгүнкүдө ошол эле 92 баасы бир жылдын ичинде, жаңы жылдан бери $650 чыкты. Мындайча айтканда 2 эсе кымбаттады да. Ошол эле мезгилде мына июнь айынан бери $60 дагы кымбаттады ошол заводдун өзүндө да. Ошондуктан бизге кымбат. Аны эгер $60 биздин сомго которсок, 500 сомго дагы кымбаттады да. Ошол эле маалда бизде Кыргызстандан ошо жаңы жылдан берки бизде болгон бензин кымбаттады 16 сомго кымбаттады деп атабыз да. Бул ошол Россияга караганда азыраак. Мунун бирден бир себептери негизинен биз Кыргызстанга биз поштасы жок бензин алабыз Россиядан. Ошонун негизинде мындайча айтканда азыр бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда сатылып аткан бензин ошо Россияда сатылып аткан бензин менен азыр бирдей болуп, ага чейин андан да арзан болчу да биздечи. Бул негизинен. Анан эми алып келген жол кирасы бар. Бизге негизинен биринчиден ушул поштасы жогалгандыктан арзан болуп атат. Экинчиден ушу биз түшүндүрүү иштери, жана нефть компаниялар ошолордун түшүндүрүү иштери, мында мыйзамсыз көтөрбөгүлө, ошто баягы надбавкаңарды азыраак кошушка деп ошол кийлик күчлөрдүн негизинде ушундай алардын түшүнүү менен кабыл алып, ошондуктан ошо бизде арзан болот. Мында салыштырып келсек, ушул СНГдагы мамлекеттердин ичинен биз экинчи орундабыз да, арзандык боюнча. Казакстандан кийинки эле. Ошол эле Россиядан, например, биздин баадай болуп атат. Өзбекстанда 71 сомго чейин болуп атат. Тажикстанда 77 сом биздин акчага которгон. Арменияда 78 сом экен. Ошондой да. Экономист Мирлан Убайдуллаев антимонополияга каршы агенттигинин ишин сынга алып, агенттикти жоюп салуу керек же мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү керек деп эсептейт. Антимонополиянын негизги функциясы чектелген да. Жасай турган иш аракеттер чектелген. Алар ошол сиз айтмакчы көзөмөл гана жүргүзөт, көзөмөл кагаз түрүндө жүргүзөт. Кандайдыр бир реалдуу кадамдарды баанын өсүүгө чектөө коюу мүмкүнчүлүгү жок. Антимонополия барыңыздар билесиздер, ал формалдуу түрдө гана иш аракет жүргүзүп атат да. Кайсыл жерде болбосун, кайсыл товардын же продукциянын кымбаттоо болуп атат да. Ошого эч кандай реалдуу, бул боюнча биз акыркы 5-6 жылда айтып эле келатабыз, реалдуу кадамдар жасай албайт. Себеби мыйзам түрүндө алардын бул боюнча жасай турган мүмкүнчүлүгү жок. Иш жасай турган мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан биз башта дагы айтканбыз, же ошол антимонополия комитети, монополияга каршы комитетинин функцияларын же кеңейтиш керек, же болбосо биротоло жоюп салып туруп башка орган түзүш керек да. Маселе мына ошондой болот. Бүгүнкү күндө реалдуу түрдө антимонополиялык комитет эч кандай кадам, бааны токтотуу боюнча кадам жасай албайт. Бул бир жагы, экинчи жагынан биз баарыбыз рынок шартында жашап атабыз. Рынок шартында көзөмөл гана жүргүзөт, андан кийин көзөмөлдөн кийин жөнгө салуу гана иш аракеттер алда мыйзамдуу түрдө болуш керек да. Рынок шартында эркин баа доминировать этет. Ошондуктан антимонополиялык комитет конкреттүү бир кадамдарды жасай албайт. Бул жерде антимонополиялык комитет менен чектелбестен өкмөт, тиешелүү министрликтер конкреттүү бир кадам жасаш керек. Мыйзам түрүндө. Же болбосо жаңыдан мыйзам иштеп чыгыш керек да, ошо көзөмөл боюнча тиешелүү органдардын иш аракетин күчөтүш керек. Алдыда күйүүчү май дагы кымбатташы күтүлүүдө. Антимонополияга каршы агенттиги бааны көзөмөлдөй албаса, нефтетрейдерлер чет өлкөдөн кымбат сатылып жатканын айтышат. Демек бензиндин баасын азырынча Кыргызстандан эч ким көзөмөлдөй албайбы деген суроо жаралат.